Атым Азиз. Өзүм туулган жерим Талас обласу болот. Бирок шаарда өсүп шаарда турам. Бул келечекти бир кайын эжем аркылуу угуп калдым. Андан кийин ушул жака келип, ушу бияктагы консультанттар жакшы маалымат берип, анан ошонун негизинде ушу очередке туруп, ушу үйдү алдык да. Башында ала турган сумманын 25%-ын төлөдүм. 4% жана вступительный жапа ошондой төлөдүм. Калганын ай сайын бөлүп койду. Очередим келгенче төлөп аттым. Анан кийин очередке деген негизи былтыр февралда тургам да. Бирок өзүмдүн тапкан үйүм, очередим бат эле келген негизи 3-4 айда эле очередим келип калган. Анан кийин мен өзүмдүн ала турган үйүмдүн документи кеч болуп калган себептен азыр бүттү да документтеричи. Анан ошол себептен ушул убакка туш келди да. Үйүм болсо селекционный да. Бир бөлмөлүү үй, жаңы салынган үй, ПСО да. Өзүм стройкада иштейм. Үйдүн ичтерин отделкалапчы. Анан ошол жактан эптеп чогулттук, ошол жерден чогултуп. Былтыр аябай ушул акчаны первоначальный чогултуш үчүн аябай көп мээнет кылдык да. Башында чынын айтсам ишенген эмесмин да. Бирок бияктагы специалисттер менен келип сүйлөшкөндөн кийин алар мындай ишендирди да аларчы. Ишендим да аларга. Анан кийин ошо мен аягына чейин эле ишендим, болбой калат деп ойлогон жокмун. Толук эле себебинде бул келечек жөнүндө көп рекламалардан көрүп аттым, көп элдерди үй алып аткандарына күбө болуп аттым өзүм. Анан аябай эле ыраазымын келечекке. Себебинде ушу бизге окшогон карапайымдарга ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берип атканына, себебинде мунун сумманы мен иштеп чогултуш үчүн бир топ жыл өтөт да. А мен ал акчаны квартирага төлөгөнчө андан көрө өзүм үйүмө төлөп кутула бергеним аябай жакшы ыңгайлуу да бизге окшогон адамдаргачы. Аябай эле ыраазымын келечекке.